ошол видеосун бар жака таратып берген. Ошол жерде Москвадагы, Санкт-Петербургдагы, аяктагы бүт кыргыздарга тарасын ушул. Өлүң утурайын бизди мырк дегенди. Менин сөзүм ям таратып бере бер өлүң утурайын деп. Өлтүрүп жок кылыш керек муну сволочту ушундай деген сөздөр үчүн. Акмак экен. Кара өзүнүн элини мырк деп. Ha өлүң утурайын городской болгон эй. Кыргызчаны зорго сүйлөп деп туруп сүйлөп жүрүп президент болду эле го. Эм жаатым эле тили чыккан орус болуп атпайбы өлүң утурайын чачың кыркып мага. Ha өлүң утурайын эй. Ачкин көтүң көр. Жаман жинеме тийип атат ой. Айылдан абдан көп келді шаһарда. Толып. Мына азыр шаһардың бары жарым айыл болды. Мы не можем к вашему уровню идти назад. Мне вчера в офисе кто-то говорит, эртеси бирөө келип, баарыңар эңден баштап жолуштан жүрөсүңөр десе, уже такое время наступает. Понимаете? Это что такое вообще? С какой стати кто-то нам чего-то диктует? Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее, и так далее. Кандайсыңар Жанара, жаксыңарбы, тынчсыңарбы? Иштеп атасыңарбы? Азыр мынау сволочтун сөзүн угуп алып жаман жиним келип атат. Карасаң, биз дейт, жолук салынсак, мырк болуп калабыз дейт. Биз эмнеге жолук салышыбыз керек экен дейт. 70ке чыккан катын жолук салынбай эмне кылат экен анан кийин? Элиң отурайын. Каяктагы дейт, мырктар келип алып бизге команда берип атат. Шаардарда бүт айылдыктар көчүп келип алып дейт. Бизди башкарып атат мырктар дейт, сволочь. Мына сөзүн карасаң, ай өлүң отурайын. Россиядан келген пулдарчы, айылдыктар иштебей кимдер? Шаардыктар барып иштеп атат экен о жерде. Ай өлүң отурайын сүйлөгөн сөзүн карасаң, ой жайгин ушу текстти бардыгына. Биздин тааныш билиштердин бардыгы көрсүн, уксун сволочтун сөзүнө. Эч ким муну эч нерсеге шайлабасын, муну көтүнө тээп айдаш керек. Сволочтун айткан сөзүн карасаң, жаман жиним келип атат азыр угуп алыпчы. Өлүң отурайын, кемпирдин.